Sulu çıgat ekan mı? Gangirbaş mı bular? Gangirbaş durmay bular? Ayningda turmay bular? İş начар туғандар. Bir заказ алған бойдан жүрөбүз. Saat 9 болду. Яндекс күйгүзмөй болду адамды. Ошол заказдагы эң жаман нерсе кандай кузов чакырышын билбейт клиенттер. Чакырат, биз азыр мисалы үчүн ол жерге примерно 40 мүнөт убактыбызды кетирдик да. Өзүн негизи заказ көп болуп атат, түшкөн заказдар токтоп эле түшүп атат. Бирок бизге туура келбеген заказдар болду. Ошо 3 заказ отмена кылдык. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Москва шаарындагы мекендештер, арыбагыңыздар. Алла тааланын мерими жана ырайымы болсун ар бириңиздерге. Туугандар, биз буга чейин большой кузовда спринтер машинасында, андан сырткары портер машинасында средний кузовда, анан курьер экспрессте жеңил машинада жумуш кандай болот Яндексте ошону тартып көрсөттүк. Ал эми болсо туугандар, бүгүн биз мындай Lada Largus машинасында жумуш кандай болорун көрсөтөлү деп турабыз. Lada Largus машинасы бул грузовой тарифке кирет, маленький кузов. Эки грузчик менен бүгүн жумуш кылабыз туугандар, буюрса. Жумушка саат 9да чыгып атабыз. Приоритет 13. Активность, рейтинг кудайга шүгүр бардыгы туугандар. Анан бүгүн биз менен биздин водителибиз таксар бир сыйра саламдашып. Ассаламу алейкум, Жердеш Рууну таксопарктын жамааты. Ошол туугандар. Буюрса ачык айкын көрсөтөбүз. Анан бул машинанын бир чоң плюсу менин оюм боюнча бул өтө универсальный машинада. Грузовойго да кире берет, жеңил машинага да кире берет. Мындайча айтканда, бул машина менен сиз грузовойдо иш кылып дагы заказ жок, грузовойдо заказ жок маалында жанакындай эртең январь айында, мисалы үчүн мертвый сезон деп коет, мертвый сезон келгенде экспресстин өзүн отдельно жандырып алып, экспресс дагы, курьер дагы иштеп жүрсөңүз болот деген сөз. Туугандар, маленький кузов эки грузчик менен заказ чыккан. Ушундай жерге келип алып кетип атабыз буюрса. Маленький кузов, эки грузчик, долгая поездка. Туугандар, болгону ушундай бир кичинекей кресло жүктөдүк. Эки грузчик менен чакырган ушулга. Маленький кузов ушунча жакшы да туугандар. Мына туугандар, буюрса биринчи заказыбызды алып келип таштадык. Заказды жаап атабыз. Акчасын чогуу көрөбүз. Заказ будет оплачен картой. Мына туугандар, маленький кузов, эки грузчик, 2883 рубль. Ошол заказдагы эң жаман нерсе кандай кузов чакырышын билбейт клиенттер. Чакырат, биз азыр мисалы үчүн ол жерге примерно 40 мүнөт убактыбызды кетирдик да. Ичине таап кирип, баргандан кийин жүгү маленький кузовдон чоң экен. Анын же өздөрү отмена кылышпайт. Аны биз отмена кылышыбыз керек болот. Азыр биз могул жерде жок жерден 1 саат убактыбызды жоготтук. Ошо менен дагы эле 1 саат дедим го, бир заказ менен жүрөбүз дагы эле. Ошол жагы өтө жаман нерсе. Адресин туура эмес көрсөтүшөт. Габаритти билбейт, кандай машина чакырышын билбейт, кандай жүккө кандай машина чакырыш керек экен. Ошондой случайлар көп болот. Эң жаман нерсеси ошол нерселер туугандар. Иш начар туугандар. Бир заказ алган бойдон жүрөбүз. Саат 9 болду. Яндекс күйгүзмөй болду адамды. Деген туугандар, бизде 2 заказ менен 4000 акча болду. Саат болсо 2ден 43 өттү. Негизи чындыгында бир аз азыраак болуп атат. Жумуш бир аз окшобойт атат, ачыгын айтканда. Өзүн негизи заказ көп болуп атат, түшкөн заказдар токтоп эле түшүп атат. Бирок бизге туура келбеген заказдар болду. Ошо 3 заказ отмена кылдык. 3 заказ отмена кылдык. Себеби бизден алыска, биз турган жерден алысыраактан берип койдот. Ал жака барган бизге невыгодно, жарым саат убакыт коротуп барып алыш керек болду. Ошол себептен биз албай атабыз ал заказдарды. Таксыр. Сулуу чыгат экен мı? 1300 коэффициент менен туугандар. Буюрса иншалла болуп кетти. Сверните налево. Туугандар, бизде мындай бир жаңылык болуп атат. Коэффициенти 1300 коэффициент менен деп сүйүнүп эле эмне заказ экенин карабай алып алыпмын. Көрсө деген ал экспресстен заказ болчу экен. 3-чү заказды алып келип таштап завершать этип атабыз туугандар. Көрөбүз канча. 2122 болду.
4-чү заказыбызды алып келип таштадык. 4 заказ менен 8000 иштедик. Данный момент саат 7-ден 17 өттү. Эстетип коюн, жумушка саат 9-да чыкканбыз. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Москва шаарындагы мекендештер, дагы бир жолу. Туугандар, Кудай буйруса видеону акырына чейин көрдүңүздөр деп ниет кыламын. Туугандар, анда биз бүгүнкү күнүбүздүн жыйынтыгын чыгаралы. Эртең менен саат 9-да жумушка чыкканбыз, кечки саат буйруса 9-дан 13 өттү. Жумушту токтоттук, туугандар. Lada Largus машинасында эки грузчик менен бүгүн жумуш кылдык. Бүгүн бизде менин оюм боюнча жумуш бир аз слабый болду. Кудайдын буйругу, тапканыбызга Аллахым берекесин дагы бере берсин. Ошондо деген биз бүгүн туугандар общий 5 заказ кылдык. Бизде 5 заказдын акчасы 9000 болду Яндекс боюнча, туугандар. Мынакей 9000. Андан сырткары бизде 300 рубль чай бар. Ошондо биз 9300 таптык. Эми будан чыгымдарды алабыз. Будан чыгым, туугандар, бензин кетет. Бүгүнкүгө бизде 1000 рубльдук бензин кетти. Андан сырткары өзүңүздөр жеген тамак ашыңыздарга жараша акчасы болот. Акча чыгарасыздар. Ошондой, туугандар. Бизде бүгүн ошондой болду. Негизи могу Lada Largus машинасында маленький кузовда иштей турган болсоңуздар, күнүнө ошо 10.000дин тегерегин айланып табасыздар. Эки грузчикпи, бир грузчикпи негизи айырмасы өтө деле чоң эмес. Ошол, туугандар. Буйруса ачык айкын көрсөттүк. Комментарийлерден жазып, жакшы сөздөрүңүздөрдү арнап каналга катталып коесуздар, досторго бөлүшүп коесуздар. Андан сырткары таксопаркка уланам дегендерге туугандардын астындагы номерге байланыша бересиздер. Жооп беребиз иншалла ар бириңиздерге. Туугандар, биздин водительден бүгүнкү биздин водителибизден бир-эки ооз сөз. Таксыр, негизи Lada Largus машинасында жумуш кандай болот? Lada Largus машинасында иштесе болот. Бир грузчик, дагы заказ өтөт, туугандар. Грузчик болсо деле иштесе болот. Күнүндө 8000, 9000 иштесе болот өзү. Стабильный. Бир грузчик менен эле. Андан сырткары таксопарктын комиссиясын айтың? Комиссиясы 3%. Скрытый комиссиялар жокпу? Жок, андай ачык айкын. Жок, ооба. Болгонун болгондой эле. Анан келгиле, жердеш менен бирге иштейбиз. Анан болушунча досторго тараткыла. Эң сонун. Ошол, алга жердеш. Рахмат чоң. Келгиле, иштейбиз чогуу.